Assalamu alaikum. Машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. 14 август 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ушул күнгө карата ушул азыр биринчи видеобуз. Жол четинде унааларды камтыйт. Баштадык. Айта кетейин, өткөн апта ошол ден соолукка байланыштуу базарга чыкканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Алдын ала кечирим сурайбыз. Ушу бизге кабатыр болуп, кыйла сурап көрүүчүлөрүбүз, биздин жазуучуларыбыз сурашып атты. Рахмат айтабыз. Эми мо баасы такталган көбүнчө унааларды адаттагыдай эле көрсөтөйүн. Мо жерде бир өзгөчөлөнгөн уна турат. Бул Toyota модели F деп жазылып турат го. 1987 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 330 миң сом сурайм деп жазылып турат. 778 13 04 72 байланыш номери. Бул минивэн экен. Минивэн клиренси бийик. Мында караганда толуу жерде дагы айдап жүрсө болгудай. Чакан фаркоп дагы бар экен. Ушундай көрүнүштүү Model F деп жазып коюптур. Так. Анан бул жерде да бир мындай галопер болуш керек. Адашпасак. 1987 2.5 дизель механика. Краскалары да мындай матовый. Чачылан болгон экен. Эми ушундай көрүнүштүү баасы жазылып отур. Бирок көрсөтүп коерейин. Кимдир бирөө кызык болуп калышы мүмкүн. Nexia 2. Россия темир номеринде. Учеттон чыгарылган эмес. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде. 2008 1.6 120 миң сом. Комплектациясы жөнөкөй өзү заводдон, бирок монитор коюлуптур. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Галопер сиздикиби? Жакшы. Аны көрсөттүм. Баасын эле айтып коюңуз. 120 миң кеми бар дейт. Мотор коробкалар кандай болуп атты галопер? Портер мотор. Портер мотор дейт. Болду. Жакшы. Мейли, көрсөтүп койдум сиздин болбосаңыз. Ооба. Баасын жазып коюп тура бериңиз эми, Болуптур, мейли. Так. Эми ошондой эле баалары жазылган эмес экен. Так, bu жерде Matiz баасы жазылып турганын көрсөтөйүн. Өзбекстан 2002 120 миң сом. Россия темиринин номеринде учеттон чыгарылган эмес экен бул дагы. Так. Дагы бир Matiz 2. Matizlerди билесиздер. Өзүнчө бөлөк видео чыгарабыз. Бирок бул жактан да көрсөтүп коелу. Себеби көбүнчө бул жакта дыйкандар турат. Баалары бир аз жөндүү кылып айтып жазып турушат. 2000 жылы чыгарылган, Корея 160 миң сом. Гидравлика, электропакет, кондиционер болот. Туманниктер дагы бар экен. Так, анан Nexia 1. Бул да Россия номеринде. Бардык арзан унаалар эле ошол Россия. 2007 1.6 85 миң сом. 771 50 27 экен байланыш номери. Так, бунда комплектациясы жөнөкөй окшойт, жөнөкөй эле экен. Жок, жөнөкөй деп деле айта албайм. Электропакет, анан кондиционер жок экен ого. Ушундай көрүнүштө Nexia 1. Так, жолдун
Эми карама-каршы жагына өттүк. Ал жакта да унаалар бар. Көрсөтөйлү. Hyundai Accent. Алдыңкы дөңгөлөктөрү ушундай сесезонка, протекторлары жакшы абалда. 1997 1.3 коробка механика. 4 дөңгөлөгү тең жакшы экен протекторлары. Ушундай көрүнүштө 120 000 сом деп атат. Гидравлика бар буларда эми. Так, азыр мындай көрсөтүп коелу. Так, электропакетпи? Жок. Айнектер жөнөкөй көтөрүлчүлүү. Кана бурагычтары жокпу? Ошо да. Мына алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү экен. Кондиционер бар. Болот, 120 000 дагы да кеми бар, Жакшы. Так, могу жерде не бар деп коем да. Тико 2000 механика, алмашуу жолдору бар, 95 000 сом. Ушинтип чекеден жазып койсо аябай жакшы болмок эле өзүчү. Сатармандар. Так, мына дагы 190 Мерс турат. Айтмакчы, комментарийде окуганмын. Ушундай көрүүчүбүз жазыптыр. 190ду көрсөңүз сөзсүз түрдө тартып коюңузчу дегендер. Ал ушуктан чыкса сөзсүз түрдө тартабыз да. 1986 22 120 000 сом. Эмне байланыш номерин жазбаптыр го. Салону, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Люк бар. Сизденби бу? Номеріңізді айтып қойыңыз, чындап эле. 190ды сурагандар бар да. 502 53 25 24. 120 000 депса. Так, азыр мынандай спортивный спойлер экен багажнигинде. Караңыздар. Колго тээр канча берип бересиз? Арзан эле берип бересиз. Өзүңүз эле айдап жүргөнбү? Дыйкан элесиз, Алып сатарыңыз. Жакшы. 180дерге берип бересиз банда? Жакшы. Мына 80 000 сомго берип берем деди. Мотор коробка жакшы? Өтө зор дейт. Жакшы. Так. Канча деп атасыз? 150 000 сом. Бул дагы кичине мына жасалгаланган, байкасаңыздар. Моди авто деген мынандай брызговиктер турат го. Так. Мына кызыл окантовкалар эшигинде. Багажник. Салону. Мына кышка үстүнө коюп койгон экен. Ошон үчүн мына бийигирээк көрүнүп калыптыр да. Шундай. Так, азыр эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. Жылы канча? 1987 1.8 механика. Мына эсинин байланыш номери. 150 000 сом деп атат. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Так, ушунун жанында Nexia Кыргызстан номеринде. Кореяда комплектация жакшы, электропакет, гидравлика, кондиционер болот. 1995 эсин байланыш номери 150 000 сом деп маалымат кагазында жазылып турат. Так, анан могу жерде Nubira 1 DU Nubira 1 1997 1.6 механика 100 000 сом. Ушундай Nubira. Бул дагы электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Так, могу жерде Mercedes-Benz баасы жазылып турат. E-класс 124 кузов. 1991 140 000 сом. 551 52 51. Мына өзүңүздөр да пауза басып талдап коюңуздар. 1683. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр. Люк бар.
15. Мынакей ушул азыр Honda Jazz тартып коюңуз деп суранып атышат. Жакшы, мындай караганда. Ким алды? Сен алдыңбы? Жакшы. Мынакей мына жигиттер алыптыр. 2005-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Ушул Jazz сатылыптыр. Кандай Jazz деп көрсөңөр, мультироль, климатта, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, рестайл стоптор, мындай спойлер бар. Канчага кетти? 542 миңге. Жакшы, мотор коробкалар кандай эле? Жакшыбы? Пробеги канча болуп калган? 150 миңге. Жакшы, болду. Насип кылсын, сатылыптыр. 500 канча дедиң? 542 миң. Мынабы? Болду. Дагы бир 190, мынакей. Чыкса чыгып берет да, экинчи 190 болуп атат. 1989 алмашуу жолдору бар. Мына эсин байланыш номерлери, механика, люк. Баасы канча болуп атат эми? 130 миң кеми бар. Кемин дагы айтып коер анда. Жок, ошону неме алып койсоң, мисалы үчүн биздин каналдан көрүп 70ке болобу? 70ке. Же кичине кошуш керек. Бирок жакындап калды, ошондой деп кой. 70ке бир аз кошсо берип берем дейт. Анан неге алмашуу жолдору бар эсиле? Матистиколорго, Nexia-ларга. Лабо. Башма-башпы же мындай кошуп чап. Эми сүйлөшөбүз. Анда эле сүйлөшөбүз. Болду, мейли. Сүйлөшөбүз атат. Болуптур. Мына болуптур мейли. Мен оюмча аябай кызыктуу болду. Кызыктуу болуп атат даже. Муну да көрсөтө береличи. Азыр рекорд боло турган ушул Jet'те болуп атат. Эң арзан ушул видеодо айтыла турган. 1990 1.8 50 миң сом. Механика. Бул дагы айтылыш баасы болуш керек. Volkswagen Jet'те ушундай көрүнүштө. Люк бар. Гидравлика да болуш керек буларда. 50 миң сом. Көрдүңүздөр. Golf да сиздерденби? Канча болуп атат экен? Баасы 100. Volkswagen Golf 2 1989 100 миң сом. Алмашуу жолдору бар бунда дагы. Бул жагында эми айрымдары жөн эле стоянка катары тургузгандар бар экен. Жалпысынан ушундай болду бул видеобуз. Мага жакты, жакшы эле болду, кызыктуу моменттер болду, көрдүңүздөр. Бул не болуп калып атат экен? Bongo. Kia Bongo'бу? Kia Bongo 1 болуп калабы? 1995 2.7 558 05 54 68. Дизель да эми, бул деле. Нарашка бар экен. Баасы канча болду эми? 350 миң сом. Портерлер да кудай бурса тартабыз. Өзүнчө бөлөк видео кылып. Мына көрдүңүздөр, токтотойн десем эле, утур чыгып калып атат. Бардык али алдында, кудай бурса ысык болуп атат. Бүгүн деле ысык 35 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалымат бар, бирок ошого карабай тартабыз. Лайк басып, сиздерден комментарий жазып коюу. Дайыма биздин каналыбызды ушинтип колдоп туруңуздар. Жазылбагандар подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Ушундай жаңы маалыматтардан биринчилерден кабардар болуп турасыздар.